от имени председателя Духовного... Үстүбүздөгү жылдын 10-12 декабрь күндөрү мусулмандардын эл аралык 10 форуму болуп өттү. Форумдун жүрүшүндө 20 мамлекеттин делегациясы катышып, алардын ичинде Евразиянын 10 мамлекетинен жогорку муфтийлери катышышты. Форумдун уюштуруу тобу катарында авторитеттүү, диний, коомдук жана академиялык институттар болушту. Из 6 республик, стран Содружества независимых государств нам довелось в Москве, столице России, провести подобные курсы. Форум Россия Федерациясынын президентинин администрациясынын колдоосунда өтүп, жогорку даражадагы меймандардын катарында мусулман дүйнөсүнүн атактуу адамдары да катышышты. Ошолордун катарында Россия Федерациясынын муфтийси Равил Гайнутдин азиретинин чакыруусу менен Москва шаарына Кыргыз Республикасынын муфтиятынан 10 адам катышышты. Алар Кыргыз Республикасынын имамдары, диний адамдары болуп, Москва шаарында 10 күндүк окуудан өтүшөт. Биз Кыргызстан мамлекетинен мына Россия Федерациясынын муфтиси урматтуу Равил Гайнутдиндин чакыруусу менен биргеликте Кыргызстандан 10 имам келгенбиз. Келгенибиздин максаты ушул имамдардын билимин жогорулатуу курсун уюштуруп, алхамдулилля сапар карып, акыркы күндөргө келип, мына дипломдорду алып турган учур. Ошондой эле эл аралык бүткүл дүйнөлүк мусулмандардын 10 форум болду. Мында дагы 10дон ашык мамлекеттен азиретти муфтилердин катышуусу менен биргеликте болду. Форумдун дагы негизги максаты ошол эл аралык бүткүл дүйнөлүк мусулмандар ортосундагы бир ынтымак, биримдик, достук, ошондой эле бири-бирибизге көмөк көрсөтүү максатынан болуп өттү. Мына бүгүндө дагы отурган баардык өзүбүздүн мына Кыргызстандан келгендер, өзбек, казак, тажик туугандардын дагы баардыгын бир жакшы тилеги, жакшы максаттар ишке ашып, 10 күндүк окуу аяктап, баардыгы диплом алып, мына бир жакшы кубанычтуу күндө турабыз. Мына ушул Москванын муфтиятына жана ушул университеттин ректорларына жана ушул жерде катышкан баардык уюштурган уюштуруучуларга чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Ошону менен биргеликте 10 күндүн ичинде биз сиздерден көп жакшы маалыматтарды, көп жакшы сөздөрдү угуп, аябай кубанычка батып отурабыз. Мына эми биздин Кыргызстан атынан өзүбүздүн кичинекей белегибизди сиздерге тартуулап койгонго уруксат этиңиздер. Асат Туратулу, Москва шаары, Ак кеме студиясы.